Саламатсыздарбы менин окуучуларым. Бүгүн сиздер менен чачка кам көрүү деген темада сиздер менен сабакты өтмөкчүбүз. Анда эмесе сиздерди кам көрүүчү каражаттар менен ошондой эле кардардын башына кам көрүүчү процессти кантип аткарабыз көрсөтүп берем. Чачты кам көрүү үчүн бизге кайсыл каражаттар талап кылынат? Бул биринчиден биздин жардамчыбыз. Жардамчынын ичине бизге керектелүүчү каражаттардын баардыгын чогултуп алганбыз. Анда бизге мындай каражат керек болот. Бул идиш. Андан сырткары каражаттын өзү. Каражатты тандоодо биринчи кардардын чачын диагностика жасап алып, кандай каражат керек экендигин биз сүйлөшүп алып, андан кийин каражатты тандоого киришебиз. Биздин кардарыбыздын чачынын структурасына кайра жаңылатуу, жандандыруу үчүн, балансты көтөрүү үчүн, структурасын түзөө үчүн биз атайын каражаттарды тандап алдык. Ошондой эле чачты каражаттарды колдонуудан соң биз сүлгү колдонобуз. Кадимки эле щетка, кисточканы колдонот экенбиз. Андан соң бизге дагы керектелүүчү каражаттардын бири бул бизге полиэтилен башка кийгизүү үчүн колдонулат шапкасы. Ошондой эле жалпы каражаттын баардыгын биз башты жуучу жайда аткарат экенбиз. Эгерде сиздер үй шартында кыла турган болсоңуздар, анда отургучка отургузуп эле үстүнө полиэтиленден жабылган пеньюар кийгизип, же болбосо жапкыч менен жаап алып, андан соң иштесеңиздер болот экен. Анда эмесе баштадык. Башты жуучу каражаттар менен колдонуп алган соң, биз чачка кам көрүүчү каражаттарды таза жуулган чачка аткарат экенбиз. Ошондуктан биз азыр кардарыбызды ыңгайлаштырып жаткызып алабыз. Жаткызаардын астында сүлгүнү коюп алат экенбиз. Сүлгү бизге жардамчы катары колдонулат. Бул учурда кардар өзүн ыңгайлуу сезиш керек. Кам көрүүчү маска, чачты жалтыратуучу каражат, башка кийгизүүчү полиэтилен шапкасы, биздин жардамчыбызды жаныбызга алып алабыз дагы. Бардык каражаттарыбыз жаныбызда болушу керек. Эми кардардын башындагы сүлгүнү чечип алып, кардардын чачтарын даярдап алып, баштайбыз. Кам көрүүчү масканы биринчи чачтын узундугуна, чачтын калыңдыгына жараша ылайыктап алып алабыз. Андан соң кийинки биздин кошулмаларыбызды кошобуз. Бул маскадан кийин, бул каражаттан кийин биздин айымдар өздөрүн эң сулуу, эң рахаттуу сезе алышат. Ошондуктан биз жумушубузду баштадык. Чачты дагы бир сыйра өзүнүн узундугун карап, жакшылап колубуз менен тарап жумсалдап алабыз дагы. Андан соң биз маскабызды сүйкөп баштайбыз. Кеттик анда. Чачтын кырларынан баштайт экенбиз масканы сүйкөөдө. Тегиз алып кетебиз. Калган маскалардын баардыгын чачтын узундугуна чейин чачка колубуздун жардамы менен сүйкөп баштайт экенбиз. Проборлорго тегиз бөлүп алып,
ар бир бөлүмдөгү чачынан баштап учуна чейин эмелигүрлөө, башкача айтканда сылоо процесси менен биз сөзсүз түрдө маскабызды чачтын узундугуна чейин сүйкөп алат экенбиз. Кичине башты көтөрүп коет кардар. Желке жагынан баштайбыз. Кырлардын баарын алабыз да чачтын учуна чейин алып келебиз. Оң жак жагыбыз бүттү, сол жак жакка сүйкөйбүз. Желкенин бардыгын сүйкөйбүз. Жалпы маскабыздын бардыгы чачтын толук жалпы узундугуна чейин баштын бардык тегиздигине жеткиздик. Чачтын учуна көбүрөөк сүйкөйбүз, себеби дегенде доо кетүүчү жак бул чачтын учу болгондуктан биздин эми чачкабыз кереги жок. Биз кайра башты укалоонун жардамы менен, сылоонун жардамы менен биз чачка сүйкөп, чачка киргизүү, чачка сиңирүү үчүн биз жакшылап чачты ушалап алабыз. Чачка толук сиңирген соң масканы биз карап турабыз. Толук сиңди маска. Эми биз чачты акырын түйүп алабыз. Масканы толугу менен чачка сүйкөп алган соң биз чачты түйүп алабыз. Ороп, бекиткичтин жардамы менен биз чачты бекитебиз. Кардарды башына биз полиэтиленге керектелүүчү биздин шапкабызды кийгизебиз дагы. Полиэтилен шапкасын кийгизип алган соң биз башты жылуу кармашыбыз керек. Башкача айтканда баштын температурасы бир аз көтөрүлүшү керек. Ошондуктан биз кайрадан биз башты жылуулоо үчүн атайын жылуу сүлгү менен башын мынтип ороп коет экенбиз дагы. Сөзсүз түрдө кыпчыткычтар менен бекитип коебуз. Себеби дегенде кармоо убактысы жылуу процессте өтүш керек. Кармоо убактысын биз 15 мүнөт коебуз. 15 мүнөт убактыбыз бүттү. Биз кардардын башын кайрадан жууйбуз. Сөзсүз түрдө биринчи даярдап алабыз. Акырын кардарды ыңгайлуу жаткызабыз. Маскабыз жакшы ийгиликтүү кирди. Эми башты жөн гана, башка каражатты колдонбой, жөн гана чайкайбыз. Сонун температурасын ыңгайлаштырып алабыз. Өтө ысык эмес, жылуу суу менен жуйбуз. Баштагы кереги жок заттардын баардыгын агызып, биздин чачыбыз таза болушу керек. Суунун температурасы жакшы элеби? Жакшы. Кулакка суу киргизбейбиз. Коопсуздук эрежелерди ар дайым сактайбыз. Биз башыбызды чайкап бүттүк. Ал эми азыр кайрадан башты конверт кылып
акырын ороп алат экенбиз. Чачты сүлгөнүн ичине салабыз. Жүрүңүз. Анда орундукка барып жайгашабыз. Сиздер менен биз чачка кам көрүү деген темада сабагыбызды өттүк. Сиздер менен сабак өткөнгө, көрүшкөнгө чейин кубанычтамын. Жакшы туруңуздар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган видео сабак.